Kırgızstanlıklar, hurmatlı prezidentimiz Sooronbay Sharipovich, hökümet başçıları, mına uşunday Samara menen buzluktun ortasında yaşayotgan Kırgızstardын akыбалын көргөн жоксуңарбы? Sizlerge katуу aytuуда, оңой aytuуда пайдасы тийбей кала турган болду. Пайгамбарыбыз хадисинде айткан, адилеттүү падыша пайгамбарлардын катарында отурат деген. Адилеттүү болуңуздар, сиздерден суранып өтөбүз. Муналар караңыздарчы, мына 6 айлык балдары менен, кыздары менен, мына мен колумда турган балдар, мына келиндер балдары менен келип ушул жерде күндүн суугуна карабастан жашап жатат. Качан bir Кыргыз эли ойгоносуңар? Алып кетиңиздер, ушул жерде bir 800 миңдей адам болуп калдык. Күндөн күнгө мына ыйлап, күндүн суугунда ден соолугуну карап, аяктын консулуна барса да буларды кабыл алып койуштур. Бирмесе 3 жолу барыштыр. Мына карасаңыздарчы, күнгүсүн жамгыр. Мына бизге окшогон айласы курам ушул жака келип, бизге окшогон адамдар чыдай албай атат. Бизге окшогон жигиттер, а бул жаш балдар менен кантип чатырда жашашат? Мында ойлонуп көрүңүздөрчү, bir жүрөгү бар адам, ыйманы бар адам жүрөгүн ойлонот. Ушулар түнкүсүн жатканда чырылдап ыйласа, биздин жүрөгүбүз ооруйт. Кыргызстанда урматтуу туугандар, ойлонуңуздар. Hökümet başçıları, kандай ушуну Казак өлкөсү менен, Орустун мамлекет башчылары менен биригип бил табышып, жашыл коридор ачып, ушул элди алып кете албайсыңар. 800 күндөн күнгө көбөйүп жатат. Бул азыр мына ойго турган балдар, уктап аткандары канча? Ушул жерде төрөп кое турган болду келиндери. Сиздерден суранып, катуу айтсаң кечирип коюңуздар. Ушуга мажбур болуп атабыз. Мына балдарды карагылачы, дагы канча балдар жатат. Sizlerden suranıç, bir malumat verip koyuңuzдарчы жок дегенде. Эфир аркылуу, баланча күнү болот Кудай буйрса деп, ушул жерде элдер үмүт менен жашап жатат. Эч кандай сиздерден bir реакция болгон жок. Ошон сиздерден суранып өтөбүз. Урматтуу өкмөт башчылары, мына ушул элдин бардыгы кыйналып турат. Караңыздарчы, азыр жатканга жер жок. Жамгыр жайын деп атат. Ушул балдарга жүрөгүңүздөр оорусун. Картан кемпирлер бар. Орукчандар бар, ордунан жыла албай жаткандар. Эч болбосо ушундай наристелердин келечегин ойлоңуздар. Сиздерден өтүнүч, алып кетсин бе. Кыркырбагын, ийлөө, чачып. Всё, болду.